Да бир жолу кутман таң урматтуу телегөөчүлөр, албетте кайрадан таңкы тамаша берүүсү уланууда. Биз бул жакта аябай кененирээк сөзгө кирип алдык эле. Себеп дегенде, дагы эле биз күтүп аткан шайыр апалар деп айтсак белгилүү болот. Бул жакта биздин бирок бүгүн жеке эле апалар эмес, аталар дагы чогуу келген. Таланттуу аталар менен таланттуу апалар ынтымак аламүдүн. Бул эми Тумара тобу деп койсок болот. Себеп дегенде өткөндө берүүлөрүбүздө дагы келген. Бүгүн ошо кайрадан чакырып, ал топто 20га жакын баягы аталар апалар тобу түзүлгөндүктөн бүгүн болсо ошону 2ге 3кө бөлүп атканбыз. Ошонун дагы бир жарымын чакырып алганбыз. Бүгүнкү күндө кайрадан эле баягыдай эле өткөн жумадагыдай ушул топтун жетекчиси Исакунова Тамара эже. Колуңузду көтөрүп, силер деп койсоңуздар, мындай шаңдыраак сүрөт. Себеп дегенде, бул жакта билесиздер, азыр эле бизге шайыр апалардан деп бизге көптөгөн СМСтер келип аткан WhatsApp аркылуу. Анан сиздерди бул жакта дагы эле ушул түзүлгөн таланттуу апалардын бардыгы тең көрүп, сынап турган чагы деп билсеңиздер болот. Ошондой эле Акматова Гүлнара. Акматова Гүлнара, ошондой кылып туруңуздар да. Рыспеков Хаким. Мен. Сиз. Шабатоева Батина. Мына сиздер эмне чарчап келгенсиздерби? Бирөөңүздөргө бирөөңөр жагып, экинчиңиздерге жакпайсыздарбы? Мындай колдоп коюп туруңуздар дейм, мынакей деп. Көкүмов Турдахун. Мына мен. Турдахун дегенден өкө болуп кетти же? Жок. Байгазиева Аида. Саргожоева Нургүл. Мен сиздерди чоң мындай чоң сахнада тааныштыргандай эле кененирээк тааныштырып атам, бирок бул чоң сахнадан да көбүрөөк, анткени сиздердин көрүүчүлөр миллиондон ашык киши көрүп жатат. Ошондойду билиңиздер да, ошондуктан колдон келишинче кенен отурганга аракет кылыңыздар. Рыспеков Хакимди айттык, анда топтун көркөм жетекчиси Аман Мамбетакунов. Ал эле сырткары көрүп отурат. Аман мырза жок бараңыздарда? Жок. Келе алган жок келген жок, эчтеке эмес. Азыр бүгүнкү баштаганда ушул Тумар тобу кайсылар менен баштайсыздар? Кыргызстан оондору баштадык анда. Ошолор менен. Kırgızstan oğundoru ay İzzetuma Kırgızstan oğundoru Yattı aklımdan yolundoru Öyle çıktı sıfır yolundoru Ay ana Yekeni benim cerim Irga koşup Kırgızstan Irga koşup Kırgızstan yolundoru Ay
Kırgızstan oğlandoru. Kırga koşup Kırgızstan, kırga koşup Kırgızstan oğlandoru. Bana geldi. İyi, mına ушул тегиздер окшош өткен. Албетте сиздерди даярдаган көркөм жетекчиңиздер Аман Мамбетакунов агага мен албетте ыраазычылык билдирем. Себептегенде сонурду даярдаптыр. Өзүңүздөр да аябай жакшы даярданып келген көрүнөсүздөр. Айткандай бул жакта дагы таланттуу апалардын баардыгы тең көрүп жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн болсо ошо экрандын алдында биздин WhatsApp номери жазылып турат. Ошол жакта ушул Тумар апалар тобуна болгон жакшы сөздөрүңүздөрдү, жакшы каалоо тилектериңиздерди, ошондой эле сурооңуздарды берсеңиздер дагы болот. Азыр мындай кылалычы. Бизде деген баштаганда эле бизге жакшы бир каалоо тилектерден келип калыптыр. Венера өзүңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу эжекелер, байкелер. Сиздердин талантыңыздарга таазим. Аламүдүн айылынын маданиятын өркүндөтүп, айылыбыздын атын чыгарып жүргөнүңүздөргө чоң рахмат дейт. Жана ошондой эле Пирамида телеканалынын жамаатына терең ыраазычылык. Аламүдүн айыл башчысы Көлбаев Найзабек Асанбекович жана жергиликтүү кеңештин депутаттары билдирет экен. Баштаганда эле өзүңүздөрдүкү менен баштаптыр да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жана да сөз кылганбыз. Адам баласынын баягы бири-бирине кылган жакшылыгы болгону бир жакшы сөз. Ошондой эле бул жашоодо адам баласынын эң жетишип калганы бул өзүнүн ушундай аталарына, апаларына жакшы сөз айтып, салам айтып алганы бул чоң жетишкендик болуп эсептелет экен. Өзүңүздөрдүн ага-эжелериңиздер, аталарыңыздар отурган болсо, WhatsApp аркылуу бизге жаза берсеңиздер болот. Сөз башынан болсун. Мындай кылалы. Өткөндө апалар дагы келишкен эжеке. Анан аталар менен апалар чогуу иштешкенде кандай болуп калат экен? Бул эми таланттуу апалардын баарын кошуп алгандан кийин. Саламатсыздарбы, кыргыз калкым. Кутман таңыңар менен барыңыздардын. Мына бүгүнкү биз экинчи эфирге келип атабыз. Бүгүн сиздерге кандай маанай, кандай күн, бирөөңөр туулуп, бирөөңөр жаңы бала болуп атасыңар, барыңыздарды чын жүрөктөн куттуктап, мындан кийинки дагы чыгармаларыбыздын баары сиздер үчүн арналат демекчимин. Бүгүн эмне деген жаңылык менен келдиңиздер? Ошол сиздердин тобуңуздарда өткөндөн бери кандай жаңылык болду? Бул жакта шайыр апалар дейинсем, жаштар дагы бар экен. Анан албетте баягы таланттуу аял затын бардыгын тең апа деп кошобуз. Анткени бардыгыңыздар тең апа, эне деген статуска ээ болгонсуздар. Ошондуктан жаштары дагы бар экен бул жакта. Жаштар менен иштешкен оор эмес бекен, анткени жаштар тияка чуркап кетет, бияка чуркап кетет. Азыр баары мага жеңил эле болуп калды. Эмне дегенде биз бир айылдан болгондон кийин бири-бирибизди тартып дегендей, азыр жакшы айыл ушул сизге келип кеткени бир жуманын ичинде жакшынакай дагы жакшы сөздөргө байбыз, жакшы каалоолорго, батталарга бай болдук. Анан буларды көргөндөн кийин, бизди да эфирден көргөндөн кийин дагы бизге кошулуп, жаштар, апалар да көбөйдү. Биздин жаңылдыгыбыз ошол. Анан биз жаштарды кошуп алып келгенибиз, биз азыр жаш кары дебей, биз бир алып баратабыз. Ошон үчүн биз бирге келдик. Бардыгы тең таланттуу болгондон кийин өткөндө да айткан урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул Тумар тобуна Исакунова Тамара эжекеге чалып, мүмкүн болсо байланышып ушул топко кошулсаңыздар болот экен. Анткени бул топтун дагы бизге таланттуу инсандарды кошконго куштарбыз дейт. Дагы ачыла элек сандыгы бар. Ал жакта азыр мындай кылалы. Бизде Акматова Гүлнара. Сиз сиз кантип келдиңиз эле ушул топко? Мен башында 2018-жылы биздин айыл өкмөтүндө Норуз майрамына байланыштуу ошо биз кыргыздын тамак аштары тууралуу биз ошо баягы тамак аштарды көрсөтмө болуп калганда ошондо биз биринчиликти алып анан ошондо как раз Тамара айым болсо бир чакан китепканада иштейт экен да. Анан ошол жерден биз концерт койдук, баарыбыз чогулуп, ошо концертте таанышып калганбыз. Жакшы экен. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча ашпазчу? Бирок Тамара айым сизди дагы таланттуу кылып улуттук тамактарды алып чыгышканда бөлүп бергенбиз да, баягы Норуз Кыргыздын улуттук тамактарын алып чыкканбыз. Менин ишим башка. Бирок ошондой болсо дагы ушул саатты, убакытты бөлүп, 2 саат болсо да убакытымды бөлүп, ошо катышып жатабыз.
өзүңүздөр көрүп турасыздар, жаштарыбыз да бар, карыларыбыз да бар. Ошондой эле биз бири-бирибизден таалим алып, күч кубат алып, ошо күч кубат алып келе жатабыз да. Анткени баягы ушундай оору болгондон дагы баарыбыз билимдикте бир атанын, бир эненин баласындай болуп, баарыбыз бет кап диктик. Баардыгына баягы жетишпеген үй бүлөлөргө жардам көрсөттүк. Барып тамак ашыбызды бердик. Уундардан бери, мына мен өзүм мактанбай эле коеюн, мен өзүм мисалы уундарды, майларды тараттым. Начар тургандарга. Жакшы кеп, сиз мактанбай эле коеюн деп туруп эле биздикилер баштай берет. Анан сиздин баягы бизге келгенден кийин, ушул топко кошулгандан кийин эмне деген чыгарманы ала келдиңиз? Ошонуңуз кызык. Мен чагылган. Чагылган. Баштадык. Görüşkünçü güzdür tike karabay, ikminne soyağısın baladay, jürük sırın gözümüzdür baykaşıp, baratabız gülü baktın aralar. İzalı günlü tanışkanbız canıdan, jarım karıştık mı gelmek canımdan. Apağımda görüp açı degenisi, angı çale jardı düştü çağılmay. Jat degende nege seni karadım, jürük dolkunun jaynap turganın jamalım. Dağı jat deküstü ekildi, oşondo meni çağılgandı samadım. Basılgança turalı dep içine, başkadağız bir görümünün içine. Oşo günde dalış öttüm ötkürdüm, nege mınça süy kızık işinde. Oşo günde dalış öttüm ötkürdüm, nege mınça süy kızık işinde. Ой, баракелде. Таң эртеден албетте көптөгөн биздин көрүүчүлөрүбүздүн албетте маанайын көтөрөсүздөр деп ишенем. Анан колдон келишинче бул жакта башка дагы таланттуу апалар сиздерди карап турган чагында уялбай, тартынбай эле сиз кандай шаңкылдап ырдасаңыз ошондой эле катуу эле сүйлөй бериңиздер. Катуу эле. Саламатсызбы, Пирамида каналы дейт. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Тамара эже жетектеген Тумар тобуна дагы көптөгөн албан ийгилик каалайбыз. Дагы бийиктиктерди багындыра бергиле. Рыспеков Хакимге үй бүлөсүнүн атынан чоң салам. Биз сизди жакшы көрөбүз ата деп балдарынан келген. Башталды окшойт, дагы бар экенбизде. Болсо окуй кетиңиз. Алыскы Акталанын Көнөрчөк айылына арнап бир арнап коюңуздарчы дейт. Кумарбү апаңар дейт. Акталадан ким бар? Кумарбү апаңар. Азыр мындай, кийинки сөз бизде Рыспеков Хаким ага. Сиз Сиз өзүңүз жөнүндө кененирээк. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен деле ошол Аламедин айылынын тургуну болом. Бул топко келип кошулуп калган кандай болду? Бир Куда тозу тойдо болуп калганбыз. Тойдо анан мен ырдайбыз да баягы конок келгенде куда тозу ырдап атса, Тамара эже ошол жерден кезип калып эле сен жакшы ырдайт экенсиң. Ошо топко келип кошулуп. Эми бул Тамара эжемди айта кетсем, бул өзүм эжем. Мен деле көлдүк. Эжем да көлдүк. Анан сен инимсиң, кел биздин аралашып. Чогуу момундай жакшы үнүң бар экен ырда. Деп анан ошондон бери кошуп жүрөсүз. Сиз да Аламедин ошол жактын тургуну болом, Аламедин айылынын тургуну болом. Тамара эже мактагандан кийин балким жакшы ырдайт, чын эле ага, угуп көрөлү да. Кубаныч Тажыбаевдин сулууларга суктанууга акын бар. Эми тойдо жолуксаңыз ошол ырдайсыз да.
gözelekten öpkörüm Mangayımın barısına dişi Girmanda men mınçalıp öpkörüm Şekten besin yürüp birgeni jaksınlar Şerik beşin büyümdü var asılı jar Yorulan çeçekeyim desin la Sololarga sultanıma yakın var Sololarga sultanıma yakın var Olum çaştı göçölerdin göpkörüm Oluk başı oşuldama tüzgürüm Oluk kandı surabağın aytmagın 30 yaşta men mınçalıp göpkörüm Şekten besin görüp bilgeni jakınılar Şerik beşiminde var atılıcar Tuğru vallam keçekeyin desin var Sololarga sultanıga yakın var Sololarga sultanıga yakın var Kırpma çaştı göçölerdin göpkörüm Kızılgamın büyük canı öptönüm Kıyalında canaşamın bilbası Yaş geçindi men mınçalıp öpmörüm Şekten besin görüp girgeni jakınılar Şerik beşin müyümdü var asılıcar Tuğru vallan çeçekeyin desin da Sololarga sultanıga yakın var Sololarga sultanıga yakın var Şekten besin görüp girgeni jakınılar Şerik beşin müyümdü var asılıcar Tuğru vallan çeçekeyin desin da Sololarga sultanıga yakın var Sololarga sultanıga yakın var Sololarga ey sultanıga Sololarga yakın var Barakallah. Кубаныч Чажыбаев мырза, эгерде бизди көрүп атсаңыз, көрдүңүзбү, сизден да жакшы ырдагандар бар экен. Анан муну сиз көрбөй калсаңыз, мен атай ушул берүүнү кесип алып туруп сизге жөнөтүп жиберем, анан өзүңүз калганын баамдап көрөсүз. Албетте тамаша. Бизде мисалы үчүн мындай да. Кайдимки адам баласы баягы аң сезими ойгонуп жетилип калгандан кийин ырды болобу, ушундай мисалы үчүн сөзүнө карап, обонуна карап, талдап туруп ырдайт да. Анан сиз эмнеге ушул сулууларга суктанууга акын бар деп ырдап алдыңыз? Улуу кыздарды баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Кубаныч Чажыбаевди мен өзүм жакшы сыйлап, жакшы чыгармачылыгын сыйлаган адаммын. Анан ошолорду ырдасам деп эле өзүм ниет кылып жүргөм да. Анан ушуну ырдап калдык. Жөн эле ырдап койду. Жөн эле ырдап койдум. Жеңем эмне дейт ана? Жеңең түз эле көз карап. Жөн эле ырдап койдум деп айтасыз. Ооба да. Баягы чыгасыз деми деп алдап атты. Негизи чындыктан суларга кызларда суктанууга. Туура чындыгында ошондой. Шабатоева Батина. Ой. Сиз жакшы сүйлөшө элеңиз өзүңүз дагы. Анан өзүңүз жөнүндө кененирээк таанышып, ушул Тумар тобуна келип калганыңыз жөнүндө сизди да билебиз. Тамара эжекеңиз чакырган. Анан мен ошо Аламүдүн айылынын тургуну болом. Мен дагы өзүбүз Аламүдүн айылынын тургундары ыргесе уюштурганбыз. Ошондо Гүлсүн Мамашеваны издеп жүрөм деген ыры. Ошондо көрүүчүлөргө жагып калыптырмын. Тамара эже Тумар тобуна кошулуңуз деди. Анан келип калды. бир эле ошол Гүлсүн Мамашеванын ыры менен жагып калдыңыз. А бирок буга чейин ырдап жүрдүңүз беле? Ырдачымын, тойлордо. Тойлордо, туура. День рождения. Орусча аралаштырып сүйлөй бересиз. Аламүдүндөн боло берет. Дагы Ошентип ырдап, үйдө кыңылдап, ырдаган жакшы да. туура. Ырдаган жакшы, ыр деген күч кубат берет, жашоого стимул берет. Өзүм Кудайым буйрса мына 70ке чыктым, чөйрө көрдүм. Жакшы. Ошентсем дагы Аламүдүн тургуну болгондон кийин Тумар тобуна келип, катышып, ырдап, өзүмдү жакшы сезип, 70ке чыктым деп ойлобойм. Ырдаш керек. Ырдаш керек. Ыр баягы ыр деген баягы адамга ошончолук
көп күч берет, дем берет. Мисалы үчүн үйдө жөн эле бош жатып калбастан баягы айтып жүрүшөт го, ырдап турган бул адамга өзүнө дагы ден соолугуна дагы пайда алып келет экен да. Анан урматтуу телегөрүүчүлөр, 70ке чыгып калган апабыз чөбөрөлүү болдум дейт. Чөбөрө дагы кут болсун, ошол чөбөрөнү куттуктап апабыз өзү ырдап берсин. Yastıktın şair bayrağı, gelmeyip çolkun aydağı. Bir kurttan arırsın geçsin. Ölümlü sağlık, kuyumlu sağlık, kaybolu sağlık, haydağı. Vay vay. Өткөндө чакырууда келгениңиздерде мындай кошулуп бардыңыздар тең ал команда мындай хор менен жакшы ырдап аттыр да. Анан бүгүнкү келген ушул Тумар тобу эмнегедир чарчап келгенсиздерби же бири-бириңиздерди анча көп жактырбайсыздарбы? Анан бул жагы түшүнүксүз болуп калып атат, же өз-өзүнчө отуруп репетиция кылгансыздарбы? Жок, жакшы эле. Жакшы эле? Мейли, эми жакшы деп баа берели эле. Анан урматтуу телегөрүүчүлөр, албетте WhatsApp аркылуу Тумар тобуна сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Дагы ошондой эле өзүңүздөрдүн туугандар, апалар, аталарыңыздар болсо жакшы кабыл тилегиңиздерди деле жаза бериңиздер. Кийинки сөз. Тамара эче, мен сизге кайрылгым келип атат да. Өзүңүз өткөндө айттыңыз эле. Бизде 17-18 киши бар деп, же баягы. Анан 17-18ге дагы кошулабыз деп чалып аткандар барбы андан кийин? Бар. Ошо бир жумалык сиз суроо бергендиңиз, бир жумада кандай жаңылыктар болуп кетти деп. Ошо бир жуманын ичинде эле баягы көрүп угуп жүрсө дагы жакындан көргөн сурап жатышат. Кандай болот? Тамашалап кой, мен мындай болот, документ толукташ керек деп айтып коётам. Туура. Документ аркылуу кайдимки азыркы сиз бул жактын продюсеру болосуз. Кайдимки контракт түзөсүз. Эч кимиңиздер оорубашыңыздар керек. Апалар, эч кимдин аталар, эч кимдин ооруганга укугу жок. Ушундай чакырган жерге калбай барыш керек. Анан ошол жактан ошентип ырдаш керек. Мисалы үчүн 5 жылга чейин. Араңыздарга турмушка чыга электер болсо, турмушка чык дагы, бирок жок, бул жакта болбойт десе болду. Турмушка чыга электер болсо, турмушка чык дагы, бирок биздин арабыздан кетпейсиң деп контракт түзүш керек. Же болсо чыкпайсың деп эле кайдимгидей келишим кылыш керек. Анан сиздерге келип аткандарга туура кайдимки документ түрүндө жасап алганыңыз туура эле болот. Азыр мындай кылалы. Бизде атайын 1 минуталык жарнама бар эле. Ошол жарнаманы көрүп алалы, андан кийин эфирди кайра алдыга улап кете береличи. Дагы бир жолу Кутман таң дегенсем түшкө жакын болуп баратат, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бирок биз албетте кайрадан эле таңкы тамаша Пирамида каналында силердин маанайыңыздарды көтөрөбүз деген аракетибизди кылып атабыз. Бүгүн бизде эфирде конокто кайрадан эле Аламүдүн ынтымак Тумар тобу. Тумар тобунун жетекчиси өзүңүздөргө белгилүү болгон Исахунова Тамара эже. Азыр болсо, мен болсо бул жака Байекеге кайрылгым келип атат да. Көкүмов Турдахун. Мен. Мен. Баягы армейский да. Мен тарабында иштеген жоксуз.
Башында кайсыл жакта иштеши элеңиз? Мен өмүр бою совхозда шопур болдум, биякта жүрдүм, иштеп жүрдүм. Анан мен бул Аламединде жашаганыма 22 жыл болду. 22 жылдын эсебинен мынагы 18 жылга чейин мына Норус, Порус деген эмелерди көргөн жокпуз да негизи. Болуп аткандыр болгон жок, бизге айткан жок да мисалы үчүн. Анан эми 18 жыл жанагы айыл эмесин өнүктүрүү жана маданият эмесин эметкенде ушундай топ эме болду. Норустан анан ушун чогулуп ыргезе уюштурду. Ошондон бери ушул жерде ырдап жүрөбүз. Баарыңыздар тең эле ошол ыргезерден жолуккан экенсиз. Ооба да. 18 жыл ошо маданият өнүктүрүү боюнча ошондо уюштуруп чыкты бул Тамара. Анан ошондо анан келгиңиздер тигүү дегенден бардык, ырдадык. Баягы жүрөктө болгон ырлар болбой чыга берет экен да. 18-жылга чейин ырдагансызбы? Өзүңүз айтыңыз. Ай, көп ырдадык эми ал тойлордо, эмелерде ырдап жүргөнбүз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта жакшы жаңылык экен. Өзүңүздөр көргөндөй Тумар тобунда жеке эле таланттуу апалар эмес, аталар дагы бар экен. Мүмкүн болсо көптөгөн ушундай таланттуу апалар, аталарды дагы ала жүрсөңүздөр, жеке эле апаларга эле тиешелүү эмес деген ырдоо жааты бул эркек мырзаларга да, айымдарга да тиешелүү экен. Ошондуктан мырзаларды бир гана ушундай аккордеон же комур черткизип ала жүрбөй, ырдатып алсаңыздар дагы болот экен. Анда биз баштадык. Ырдагангабы? Эми мен мындай деп атам да, баягы эскирлер жоголуп кетип атпайбы? Эч ким мындай эстебейт. Мен ойлонуп отуруп, баягы эскирлерден бир ырдайын, анан үстүндө да өзүбүздүн эмес, казак туугандардыкын, туугандар чагыл ырдайын деп чачтык да. Антпесем эскирлер бүт эле көбүнчө көп көрөбүз, калып атат. Эч ким ырдабай атат да. Ошон үчүн мен жана сулуу кыз деген казакча. Казакча аралашты баары өсүгө. Мындай рэп эмес, мындай рэп эмес. Баары эме да, ыргыз. Мындай өзүнүн чаңдуу кейс анан чечип атпайбы, рэп жок. Таң эртеден бир сулуу кыз сууга келеди, сууга келеди, сууга келеди. Алаңгыча бир жаш жигит ээрчип келеди, ээрчип келеди, ээрчип келеди. Токтоңуз сулуу кыз суу издеген, таанышкым келеди мен сиз менен. Айтыңыз атыңыз ким болады, таанышып көрбөгөн мурун кыз мен. Баракелде. Жаш жигит, айда жаш жигит, айда жаш жигит. Бир көргөндө калдыңызбы мени чын сүйүп, сени чын сүйүп, сени чын сүйүп. Айтпаймын атымды не кыласың, айтсам да бары бир унутасың. Деди да сулуу кыз кете берди, сумсайып жаш жигит кала берди. Таң эртеден бир сулуу кыз сууга келеди, сууга келеди, сууга келеди. Алаңгыча бир жаш кыз суу ээрчип келеди, ээрчип келеди, ээрчип келеди. Токтоңуз сулуу кыз суу издеген, таанышкым келеди мен сиз менен. Айтыңыз атыңыз ким болады, таанышып көрбөгөн мурун кыз мен. Токтоңуз сулуу кыз суу издеген,
tanışkım geledi men siz menen. Aytыңыз atыңız kim болады, tanışıp görбөгөн kızı menen. Ой, баракелди. Муну билгенде мен апама кошулмак экем да, сиз болсо апага кошулмак экенсиз башынан баштап. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу аталар, агалар, мырзалар, чамдасаңыздар болот. Таланттуу апалардын тобуна сиздер да ушинтип кошулуп, дуэт жаратсаңыздар болот экен. Муна жакшы чыгарма, жакшы бет ачар болду менимче. Кийинки сөз кезегин дагы узатып алайын, себеп дегенде баарыңыздарды сүйлөтүп алалы. Бизде Байгазиева Аида. Сиз өзүңүз жөнүндө кененирээк тааныштырып, кайсыл жердин сулуусу, Аламединде жашайсыз? Деле ушул Аламедин айылынын тургунумун. Иргесиден таанышкансыз. Мен дагы ошо айтмакчы, Ноорузда да сүмөлөк бышырып, таң атканча ошо сүмөлөктүн четинде туруп алып, ар күнү ырдап, жөн аралаштырбастан. Ошо айыл тургундары болуп, ошол жерден ырдап, ошентип анан ошондо идея жаралып, ыркесе уюштуралы, ыркесе катышалы деп ошондон бери 2017-жылдан бери. Бул эми Ноорууздагы баягы улуттук майрамга кирип калды да. Ошондо казанды аралаштырып атып эмне деп ырдадыңыз? Ырдап көрмөкчү ошону. Ар кандай эле ырлар. Ар кандай эле? Жок, атайын. Мисалы үчүн ошол жакта эфирге тарткандар болот. Баарыңыздар чогулуп бир ырдадыңыздар да. Анан ошол жактан Тамара эже тандап калды да. Анан эмне деп ырдадыңыз? Азыр Жеңишбек Шамшиевдин угузчу бир сөз. Болду. Kozboğum gelip sırımdı, kolumdu koyam parmala, parmala. Kozboğum gelip sırımdı, kolumdu koyam parmala, parmala. Aytayım desem bilmeme, negedir yürek jalpana, yürsek de daim birgele, birgele. Negedir yürek jalpana, yürsek de daim birgele, birgele. Hızım öpükte karasa, sürgünüzlerden adaşa, enine açıkla verir, enine çeliminde parasam, parasam. Enine açıkça verir, enine çeliminde parasam, parasam. Çokla suyan gelmeni, şimdi kaynay geleni, uzun diye bağlı tatları, oğuz çölür söz degeni, degeni. Uzun diye bağlı tatları, oğuz çölür söz degeni, degeni. Para geldi. Мына эми баягы биринчи скоростан экинчисине которулуп, үчүнчүсүнө жетейин деп келатат. Бул жакшы эле көрүнүш. Анткени өтө эле таң калыштуу болуп атат. Өткөндө келген апалар аябай шаңдуу шайыр кечкен да. Анан сиздер ошо апаларды көрүп алып, андан да күчтүү келет деп ойлогом. Тамара эже колунан келген аракетти кылып, тияка да бийлеп, бияка да бийлеп тура калайын деп атат. Сиздер көп укпай коюп атасыздар. Эчтеке эмес. Дагы баягы үйрөнүп, көнүп кетесиздер. Бул эми эфирдин жүрүшү да ушундай. Бизде жанакы жарнама боюнча, Жарнама боюнча жана Миндал кафесине жеңүүчү бар. Жеңүүчүнү аныктап койгонбуз. Эфирдин жүрүшүндө аяктатып, биз жеңүүчүнү айтабыз. Бизден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Азыр мындай экен да, ошондо Миндал ресторанга урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин жанакы биринчи Лейлимбек мырзага жазган SMS-тер аркылуу Лейлимбек мырза менен аныктап алыптырбыз. Лейлимбек мырза албетте бул жакта дагы окуп атат, сиздерден көптөгөн ырлар келген. Анан ошону ырды тандап туруп азыр бизге жөнөтөт. Анан биз ошону эфирдин соңунда акырын окуйбуз. Миндал ресторанга барып ошол жерден
жакшынакай эс алып кетсеңиздер болот. 2 кишилик чакыруу. Бул албетте Жибек жолу Карпинка көчөсүндө жайгашкан. Ал жактан той өткөрсөңүздөр болот. Кыз узатуу дагы колдон келген болгон жакшылыгыңыздарды өткөрсөңүздөр, ошол жака барсаңыздар 150 кишиге чейин той өткөргөнгө кабыл алат экен. Миндаль ресторанында, Жибек жолу Карпинкада. Кийинки сөз кезеги ошондо бизге Сарыкожоева Нургүл эжекебиз келген. Өзүңүз ушул топтун эң эле сулуусу окшойт. Албетте тамаша бардыгыңыздар тең таптатынакай супсулуу болгон апалар, эжелер экенсиздер. Сиз өзүңүз жөнүндө кененирээк. Саламатсыздарбы? Биринчиден мен ушул катуураак эле сүйлөңүз. Аламин районунун тургуну болом. Ошо Аламин районунда 20 жылдан бери турабыз. Ушул 2018-жылы айыл аймакты өнүктүрүү жылында апалар айтып кеткендей, аталар, эжелер айтып кеткендей, бизде ошо Норуз майрамы болуп, ошол жерден Тамара айым уюштуруп, ошол жерден хорлорубузду алып, ошондон тандалып, мен да ошондон бери катышып келе жатам. Өзүмдүн ырымды ырдап, апалар менен ошондон берки катышканыбыз 2 жылдын жүзү болуп калды. Анан баса айтып кетчү нерсем ошо биздин дагы айыл өкмөтүнө, биздин башыбызга дагы ыраазы болуп кидире кетишибиз керек. Анткени ошол киши бизге ушундай жакшынакай топ менен колдоо көрсөтүп келатат. Жалпы жөнүн айтканда ошо айыл аймактык Аламин районундагы тургундарына дагы айта кетейин деген сөзүм бар. Ошо биз жаштар апалар, аталар болуп ошо Тумак тобунда уюшуп келатканыбызга келип кошулушсун. Бар жерде нан бар дейт, бар жерде ынтымак бар дейт. Баарыңыздарды ушу биздин топко да чакыра кетебиз. Эми бул жакта ушул эле эң эле жаштары сиздер экенсиздер да. Байкашыбызга карагандачы, эми биз туура эмес айтып алсак кечирип коюңуздар. Бирок жаштар эмне өзгөчө кыла алды атасыздар? Эми бизде өзгөчөлүк биринчи баа чыкканда кичине баягы болуп, эми жок, эми апаларга, аталарга албетте жардам бергенге укуктуусуздар. Аны Тамара эже өзү эле түздөп койгон. Сиз бул апаны карап, ушу бул жака эфирге даярдап келди. Ал жагын түшүнүктүү. Өзүңүздөрдүн алдыга коюп аткан максатыңыздар. Жаштар бул апаларга дагы бир өзгөчө мындай бир жаңылык киргизип коелу элибизге. Анан апаларыбызды мындай кылалы, аталарды тилдей кылалы деген. Бизде деле ошо оюбуз бар. Тамара айым айткандай, биз эле ушул тобубузда сиз айткандай апаларга, аталарга биз жаштар өзүнчө дагы инициатива көрсөтүп, апалардын да примерин алып, дагы жакшы жаңылыктарды сизди түшүндүк. Сиз апалардан пример алганыңыз аябай жакшы. Жаштар катары деле балким апалар ырдап атканда сиздер астында бийлеп чыгып, бир өзгөчөлүк кылайлы. Ошондой кылалы десеңиздер, андан көрө анан апалардан пример алалы деп атасыздар. Апалардан бийлеп турушкан. Баштадык.
Махаббат жайындағы сағынышты, сағынышты. Махаббат жайындағы сағынышты, сағынышты. Hazır bizde SMS-тер өтө көп болуп кетти. Эне четинен окуп бересиз. Саламатсыздарбы, Пирамида каналынын жамааты, ишиңиздерге ийгилик каалайм жана Аламүдүн айылынын Тумар тобунун таланттуу инсандарына ишине ийгилик. Гүлнара эже менен Байкенин дуэт ыры абдан сонун болду. Биз кубануу менен үй бүлөбүз чогуу көрүп отурабыз деп Гүлнара эже жазган экен. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Саламатсызбы, Тамара эже. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Биздин Аламүдүн ынтымагын чыгарып келесиз. Биз Каракол шаарынан атабыз Турдакунга салам. Биз сиздерди жакшы көрөбүз дейт. Саламатсыңарбы, алпарчылар жана коноктор, эжелер, байкелер. Силерге чыгармачылык ийгилик, силерге терең таазим деп активдүү катышып жаткан Айся эжеңер. Билетти биз да уткубуз келип жатат. Кантип утубасак болот, шарты кандай дейт. Жооп берип койсоңуз сиз. Билет утуу боюнча биринчи саатыбызда ойнотконбуз. Лелимбек мырзага жакшы сурооңуздар болсо жөнөтүңүздөр дедик эле. Бул жакта азыр жакшы көптөгөн, аябай көп суроолоруңуздар, жакшы ырларыңыздар жазылыптыр. Аны Лелимбек мырза өзү тандап атат. Лелимбек мырза даяр болсоңуз ошол берип койсоңуз биз утуучуну бул жака аныктап коебуз. Ага чейин кичине күтө туралы. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Ар дайым күлүп жүрө бериңиз деп балаңыз Нарбото Москвадан алтын атам менин өмүрүңүз узун болсун. Атакем, мен сиз бар аска тоом бар дейт. Балаңыз жазган экен. Саламатсызбы? Бул Лелимбек агага келген экен. Жок, азырынча. Биздики көбүрөөк болуп кетти окшойт, Булар баары окулуу экен. Ошону таластын кулундары. Жок, ал башка. Көп экен. Кубаныч Ажыбаев. Сулууларга суктанууну ырдаганды уктум. Ырдай бериңиз байге, менден жакшы ырдайт экенсиз дейт. Дагы мындай кылалы. Болду окшойт. Азыр Тамара эженин андан көрө катылып турган сыры бар эле. Катылып турган сырым. Мен неме ачканда уже башында айтылып кетип калды ошону. Мындай да баягы малды сойсо да касапчы сойсун дегендей, мен ушу топту мына эжектердин баарын угатасыңар, ушу айыл аймакта өнөктөр жылында баштаганбыз. Быйыл да айткам өзгөчө болуп, муниципал болуп, чыгармачылык мекеме болуп ачылганбыз. Анан көркөм жетекчи алдым деп айткам. Анан ушу биздин көркөм жетекчибиз көбүн эле сырда биздин айылдан элечи. Себеби мен өзүм мынакей даже ырдабайм да, бирок мен өзүмдүн жүрөгүмдө келген ушундай ынтымакты, уюшулгандарды мен өзүм жакшы көрүп келгем, жеттим. Анан баягы касапчы сойсунда мен жана баягылар тобунда жүргөн Аман Мамедакуновду тандап, сүйлөшүп, анан бизде уже 1 жылдан бери эмгектенип башына келди, ошо 20-жылдан бери уже 1 жыл болуп калды. Ушу биздин Аман мырзабыздын көп жардамы, менин сырым ошол. Баягы бизден айылдан баягы ырдап өтө чыгып кетпесин деп айтышат да, көтөрүлүп ырдап кетип калбасын дегендей. Мен кайра болот ошо өйдө чыгып кеткен ушундай жакшынакай инсан чыгармачылыктар менен кайра айылга алып келип, биздин айылга үлгү кылып атабыз да. Себеби ошо Аман агайыбызга дагы терең ыраазычылык, рахмат, эмгеги көп. Болбогон эле айлык дагы эле ансын эле айтайын, бирок ошонсо дагы ушу Тамара эже ушуну баштагандан кийин биз аягына чыгышыбыз керек деп, биз бир ушундай даярданганда биз күн-түн уктабай сүйлөшүп, кеңешип туруп биз ушуларды чыгарабыз. Андан дагы айтылым, мен баягы көрүп жүрүшөт, бул апалар, эжелер баягы ырдап эле концерт койбостон biz şu mekeme olgandan keyin biz kolөнөрчүлүк үйүбүз бар деп айтканбыз. Ал жагыбыздагы кичинекей болсо дагы көп кол менен азыркы убакта машинкаларыбыз жок, кол менен иштеп аткан апаларыбыз бар.
себеби алардын көбү келген жок. Кудай буюрса дагы эле биз сиздерге убакыт берсеңиздер, дагы ошол убакта келип ушул жакка отуруп, терең ушу кылган иштерин ушу дагы үлгү катары элге көргөзөт. Биздин сырыбыз ошол. Жарайт. Аны биз дагы албетте аракет кылабыз. Өткөндө ошо Аман Мамбетакунов ага менен сүйлөшүп кеткенде байкатпай айтып кетти эле. Сөздүн бир учу келип калса, Тамара эжеге айтып койчу, Нурмат кичине зарплатам азыраак болуп атат. Кичине кошуп коюңуз, Ошобуз да жана көйнөчүлүк болгондон кийин ушунун баарын биз сатабыз. Кудай буюрса биз мынакей тойлорго барбасын куттуктап эле мындай кылып атабыз да. Мындан кийин эми биз деле заказ алып калабыз. Ошол убакта биз ушунун баары айлыкка отургандай кылам. Кудай буюрса биздин алдыдагы максатыбыз ошо ырдап, жакшы жактарга барып, маанай тартуулап, ал жактан баягы майна бар берет да. Биз деле кошулалы, Анда деле айлыкка отуруп. Анан ошон менен биздин оюбуз ушу отурган апаларды эч убакта кур болбой, баарыбыз ушу иштеген ишине, алган пенсиясына кошумча болсун деп, биздин алдыда койгон максатыбыз ошол. Биргеликте башка жактарга да барып, чет өлкөлөргө барып, кыргызыбызды таанытабыз деген биздин максатыбыз ошол. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, көрдүңүздөр да, Тумар тобунун баягы алдыга койгон максаты жанакындай кол эмгек менен иштеп, жеке эле бир эле пенсия эмес, экинчи пенсияны Тамара эже өзү кошуп берем дейт. Анан бизде берилөбүз, Саламатсыздарбы? Тумар тобуна чоң ийгилик, Турдакун куда, Мимоза кудагый дейт. Тумар тобун жетектеп турган Тамара эже, бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Дүйнөдө бардык жакшылыктарды каалап, таластан кудаңыз Ислам. Кудагыйыңыз Кундуз. Биздин үйлөбүздөн чоң салам дейт. Келген экен, дагы бар СМС. Саламатсызбы? Бардыгыңыздарга салам. Биз сиздердин түз эфириңиздерди көрүп отурабыз. Эжелер аябай союн ырдашат экен дейт. Дагы бир эме бар эле, СМС. Айды эжени сыйлайбыз дейт. Талас үй бүлөбүз менен салам айтып коюңуздар деп. Кошунасы Талас Алтынай дейт. Айды эжеге. Сизби? Бул жакта өтө көп болуп кетти. Азыр мындай кылалы. Дагы бир хоруңуздар бар эле. Аны сиздерге анан эшиктен дуэтпи? Аябай ушунун баарынан. Биз мындай кылалычы. Дуэтти ырдаңыздар, андан хорду ырдай эле. Макул. Атайын ала келген ырдайм деп келдиңиздер, эми ырдаңыз. Чиркин дүнүйө, атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Жакшы жигит асманда жындыз болуп турбайбы. Жакшы кыздар жаккада кундуз болуп турбайбы. Жакшы кыздар жаккада ай кундуз болуп турбайбы, ай кундуз болуп турбайбы. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Суу атасы даргайган булак болуп турбайбы. Сөз атасы калдайган кулак болуп турбайбы. Билбеген жигиттер ай уят болуп турбайбы, ай уят болуп турбайбы. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Тамагаттын асусу улан чыгар турбайбы. Жүзө толгон белекер кыска чыгар турбайбы. Жаман аял барысың ай кыздан чыгар турбайбы, ай кыздан чыгар турбайбы. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Адам сүрү тайраңдап, тайлак менен дос болот. Эси кеткен эркектер үстүндө мас болот. Кайгымыз жогу кетер, аята сөзө мас болот, аята сөзө мас болот. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Бакка диши жараса, бир диши сак болот. Алган ири жараса, карагасы ак болот. Кара жаак килин бирай кайненеге кат болот, кайненеге кат болот. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Атаган ат десеңчи да, о чиркин дүнүйө. Карагайдан тал жакшы, караңгыдай жакшы. Келин турса бай жакшы, бербесе де бай жакшы. Алардын жигиттен аякы кылып чал жакшы, аякы бар чал жакшы.
ata kanat desek da o çirkin dünya. Ata kanat desek da o çirkin dünya. Dese dağı bayraksı, dese da bayraksı. Desen dağı bayraksı, desen da bayraksı. Hazır bilmez gelindin ayğurap kalgan saylaksın, ayğurap kalgan saylaksın. Ata kanat desek da o çirkin dünya. Ata kanat desek da o çirkin dünya. Ateneden balası, ölmek turgan bolsaçu. Yaşaganda yüreği, ölmek turgan bolsaçu. Yaşaganda tübeli, ölmek turgan bolsaçu. Ölmek turgan bolsaçu. Ata kanat desek da o çirkin dünya. 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 Barakeldik. Son mağa aябай жакты. Sizgeçe. Эми бизде баардыгын тегеле келин айтып алдык. Сандыкты дагы ачып алдык. Бул жакта деген сиздерди тартып алып көптөгөн сүрөттөрдү жөнөтүптүр биздин көрүүчүлөрүбүз. Арасында эмне деген бар экен? Саламатсызбы? Баткен областы бар экен. Ишиңиздерге ийгилик, көптөгөн ийгиликтерге жете бериңиздер деп жакшы каалап берет. Анан жанакы миндалды ким утты? Миндалды утканды азыр жана биздин байкебиз алып келген 33 деген. Алды жагы Bizde hazır biz özü jönötöbüz. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Лейлинбек мырза жөнөткөндү биз бул жакта WhatsApp'ка өтө көп жазылып кеткендигине байланыштуу биз таппай калдык. Ата, биз сизден бата сурайбыз. Элибизге, жерибизге бир жакшы батаңыз болсунчу. Кала, омин. Кудай тынччылык берсин, бакубат берсин. Элге тынччылык жана оорудан Кудай сактасын. Кудайым ушинтип дайым жакшылык берип, ынтымак берсин. Ынтымак бар жерде ырыс болот дейт. Ынтымак бар жерден ырысы чоң болот. Элибиз тынч болуп, жадырап жайнап ушул ыр күлкүдөн кетпесин. Кудайым ушул Аллага ыраазы бололу. Кыргызстаныбыз эмес, вообще өмүр, дүйнө боюнча тынччылык болсун. Банастарга чоң ийгилик, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Бар элдин ынтымагына бата кылалы. Омин. Ынтымак болот. Чоң рахмат. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, бата менен элге өрөттөйт. Биз бата алганыбызга абдан кубанабыз. Ушундай тумар тобу, шайыр таланттуу аталар, таланттуу апалар болду. Азыр бизде айта кетпесек болбойт бул жакты 55-33-31 номери. Ырдок коюңузчу. Колуна алып жел кыяк, кош келген конок ырырдап, керемет ырлар жаңыртып, Лейлинбек бар бул арубак. Тамсуро кыргыз жергеме тамаша куруп бергенге, колуна алып жел кыяк, Лейлинбек келген бул күндө деген жакшынакай ырсактарын жиберген 33-31 акыркы кыска номер. Урматтуу 33-31 номери бизге азыр байланышсаңыздар болот. Миндаль ресторанга 2 кишилик чакырууну сиз утуп алдыңыз. Албетте биз сизди жалпы тумар тобу аталар, апалар менен чогуу куттуктап коелу. Сиздерге албетте ыраазычылык билдиребиз. Эч убакта оорубаңыздар, арыбаңыздар, карыбаңыздар, чарчабаңыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Ошондой эле сиздерге келаткан жалпы апалар болсо, аталар болсо, ушул тумар тобуна чалып, Тамара эже менен байланышып кошула берсеңиздер болот экен. Аламүдүн районунан. Дагы кийинки жолукканга чейин биз албетте коштошпойбуз. Барыңыздарга амандык тилейбиз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, жашоо